Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Кадамжа жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? Бүгүнгү биздин көрсөтүүбүз кайрадан Алга айыл өкмөтүндө болуп жаткан учуру. Себеби жана мына менин артымда турган мектеп Максим Горький атындагы орто мектеби бул Алга айылында жайгашкан. Бул жерге келгенибиздин себеби мындан бир жума мурун Адилет аттуу жигиттин ошол өзгөчө бир таланты, өзгөчө бир шыгы бар экендиги тууралуу көрсөтүү даярдагандык. Ушул Адилетти ушул мектепте окуган жерден классыбыздан окуучулары менен байланышып тартайлы деп чечтик. Өзгөчө шыгы бар, өзгөчө таланты бар Адилет окуучу ушул мектепте окуйт экен. Бул Максим Горький мектебинде бизди ошол мектептин директору Гүлзира эжеке өзү тосуп алды. Биз азыр ушундай бир жакшы, тарбиялуу, шыктуу окуучуну жана ушундай бир чоң коллективди башкарып жаткан ошо мектептин директору Гүлзира эжеке менен баралашканы, кыска интервью алганы келдик. Саламатсызбы эжеке? Келдик. Эжеке, сиздин мына башкарган мектебиңизде өтө бир сонун, шыктуу бала бар экен. Орозбекова Адилет. Ошо жөнүндө мектеп директору катары, ушу жамааттын башчысы катары сиз бир экөөбүз жакшылап сүйлөп берсеңиз деген максатта сизден интервью алайлы дедик да. Макулбу? Саламатсыздарбы? Мына бүгүн бизге конок келиптир. Өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Мен ушул Максим Горький атындагы номер 8 орто мектебинин директору Матазимова Гүлзира Камбаровна болом. Менин директор болгонума 2 жылдын чамасы болду. Негизинен мектеп жөнүндө айта турган болсом, мектебибиз биздин айылдагы эң чоң мектептердин бири. Окуучунун саны азыркы күндө 650ден ашты. Мугалимдер жөнүндө айта турган болсом, биздин мугалимдерибиз өтө активный мугалимдер. Себеби президенттин грамотасын алган мугалимдерибиз дагы мыкты машыктыруучу мугалимдерибиз. Көп ардак төш белгилерди алган мугалимдерибиз өтө көп эмгектенет. Ал эми окуучуларыбыз жөнүндө сөз кыла турган болсок, азыркы күндө окуучуларыбыз жөнүндө айта турган болсок, окуучуларыбыз дагы өтө шыктуу, жөндөмдүү балдар. Алардын ичинен ушул 8-Б класстын окуучусу Адилет. Адилетти менимче көпчүлүгү таанып калды. Анткени таанылышына себепчи болгонунун бирден бир себеби бул өтө шыктуу, жөндөмдүү бала. Бул ойлоп табуучулуктан бир өзгөчө бала да. Окуусу дагы жаман эмес. Тартиби жакшы, сабакты себепсиз калтырбайт. Бирок анын бирден бир өзгөчөлүгү ошол өзүнүн ойлоп табуучулук, жөндөмү. Бул бала кичинекейинен эле өзү бир кичинекей оюнчуктар жасай баштаган. Мектепке алып келип көрсөтүп, мынаны жасадым эжеке, мынаны жасадым деп көрсөтүп жүргөн. Ар кандай мектепте өтүлүүчү конкурстарда анын жасаган буюмдарын көрсөтүп, балдарга тааныштырып, анан бир нече колдоолорду көрсөттүк, грамоталарды бердик. Буюрса, мына эми азыр көрүп атабыз. Дагы ошо азыркы күндө велосипедди чачып, кайрадан кураштырып, ага кошумча арабаларды жасап атат да.
мындай турмуш тиричиликке керектүү буюмдарын жасап, анан айыл жергесинде дыйканчылык менен эмгектенебиз. Ошол дыйканчылыктагы керектүү нерселердин өзү ташып келип атат ошол арабасы менен дегендей. Бул өтө жогорку көрсөткүч деп ойлоймун. Буюрса адилеттен көп нерсени күтөбүз. Ийгиликтерди каалайбыз, окууларына ийгилик, ойлоп табуучулук жөндөмдүүлүгүнө дагы ийгилик каалайбыз. Келечекте бизди жана ушул айылыбызды керегине жараган, чыган инсандардан, жигиттерден болот деген ойдобуз. Ийгилик. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Адилет ушул Горький мектебинде окуйт экен. Бул жерде Адилетке окшогон таланттуу жаштар дагы көп экен. Буга бизге ошол Горький орто мектебинин физика мугалими Эжеке өзүңүз тааныштырың. Карма. Саламатсыздарбы, бардыңыздар, жакшыбыздар. Мен Максим Горький атындагы орто мектебинин номер 8 орто мектебинде физика мугалими болуп иштеймин. Мен Максим Горький атындагы орто мектебинде физика мугалими болуп иштейм. Атым Клара Итигулова Ишембаевна. Эжеке, сиздерде мындай өзгөчө балдар бар экен. Мен ошонун бири Орозбеков Адилет тууралуу аз маз көрсөтүү кылдым эле, ошону тактап көбүрөөк тартайын деп келдим, ошо максат. Абдан жакшы. Мен дагы ошол мектепте атайын балдарга физика сабагынан берем дагы, андан тышкары дагы ошол кружок уюштуруп, ошол балдарды неме кылайын, андан ары өркүндөтөйүн ошол кружок аркылуу деп, ошо бир нече балдарды топтодум эле. Ошо балдар өзүнүн кызыккан эмеси боюнча ар нерселерди жасап, окуучуларга көрсөтүп берип атат. Мынакей Адилет окуучуңуз келип атат. Жаны кетир Эжекемди. Эжеке, мына ошо Адилет жакшысын Адилет, ден соолугуң жакшыбы? Сенин өткөнгү көрсөтүү тарттык эле, көчөдө эле кармап, ошодон кийин көп комментарийлер жазылды. Сени ошол мектеп окуган жериңди, ата энеңди, мугалимдериңди, анан мындан кийинки башка жасаган буюмдарың тууралуу дагы маалымат беришибизди суранышты да. Ошо жөнүндө мына Эжекең сен жөнүндө айтып берсин, анан өзүң жөнүндө да айтып бересиң, Эжеке, ушу окуучуңуз тууралуу айтып бериң. Бул Адилет окуучум өзү ар нерсеге кызыгат. Техникалык жактан ар нерсеге көбүрөөк кызыккан үчүн бул бала ар нерселерди жазууга, иштеп чыгарууга өтө шыктуу бала деп ойлойм. Ошол Адилеттин ушундайын билип, мен дагы анан өзүмө тартышка аракет кылдым. Ошо кружокко дагы катыштырып, Адилетти айтканмын: Адилет балам, сен дагы өтө шыктуусуң. Мен озеки физикадан айтсам, бул ошондой нерселерди үйрөнүп, колунан келишинче ар нерселерди үйдөн дагы анан жасап келип, Эжекей, мен мындай нерселерди жасап келдим, дагы кандай кылышым керек, мына жер мындай болгондо кандай болот деп сурап алса, мен дагы ал балага өзүмдүн билгендеримдин баардыгын көрсөтүп, айтып, түшүндүрүп берсем, бул андан ары үйгө барып, ошол нерселерди колуда жасап келип атат. Адилет, өзүң жөнүндө айтып бер. Мен Орозбеков Адилет, Максим Горький номер 8 орто мектебинде окуйм. 8 класс да окуйм. Буга кызыгышың качан билдиң, байкадың өзүңдүн мындай жөндөмүң бар экенин качан байкадың? Эми ушундай нерселерди жасап, Эжекей дагы айтып, Эжекей дагы ушундай нерселерге кызыктырып жардам. Классың менен тааныштырып чык бизди. Макул. Мынакей биз азыр Максим Горький мектебинин ичинде жүрөбүз. Мына ушу алдымда кетип аткан бала Адилет ушул мектепте окуйт экен. Азыр өзүнүн классыга баштап жөнөдү. Адилет şu мектепте окуйт экенсиң да?
Мен айттым ушул класста окуйм, азыр дене тарбия сабагы болгондуктан бардык классташтарым сыртта. Дене тарбияда ошо эч ким жок эле. Бул жерде сен жасаган буюмдарың жок. Жок, бул жерде жок. Текте бар эди бул эми агай. Аганда кайткан эме кылган. Мынакей Адилет окуган класс ушул класс экен. Ушундай бир жаркын, жакшы, таза, мынандай акыркы техникалар коюлган, жабдуулар коюлган экен. Бул мектепте өтө уюштуруу иштери жакшы экен. Мына чакан музейлер ушул алга айылдын төгөрөгүнөн табылган буюм тайымдардын чакан музейи уюштуруп коюлган экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Алга айылынын жаңы конуштарынан бири ушу Абезге жакын ушу Адилеттин жашаган үйгө келдик. Мындай үйдө жашайт экен. Азыр жаңы көчүп чыккан жаңы конуш экендер. Мына Адилеттин киргенде эле мындай жасаган буюмдары бар экен. Адилет өзү мектепте болгондуга байланыштуу. Азыр мектептен келгенге чейин мен сиздерге көрсөтүп турайын. Алгачкы жасаган буюмдарынын бири экен. Бул баланын тапкычтыгына караңыздар. Мынабу картинг деп коелу. Велосипедтин ролудан ийип, ушундай кылып жасаган экен. Ролду бурулатырган кылып. Ага эми кошумча мындай чакан телешкесин да жасаптыр. Өзүнчө бир көрүнүш болуп тур мынакей. Дагы бир кошумча мына өткөндө сиздерге көрсөткөн велосипеди. Муну өткөндө убада берип аткан, дагы көркөмдөп, жакшы оңдоп чыгам деп. Азыр ошол ремонтуга аракет кылып жасап турган убак экен. Биз бул үй бүлөнү ошол Адилетти чоңойтуруп өстүрүп аткан атасы Тилекбайды сөзгө тарттык. Katta bolsa yaptı. Ananca. Sen bir ne ödün götünce? Assalamu alaikum. Sizdin munda bir özgöçe uğulunuz var eken, oşonu ötkönde tartıp körsettik ede. Rossiyadan büt ele sizdin tuğandarыңыз, tanışlarыңыз, Ayşataları, anan oşo Alga ayılı büt ele sizdi tanıgandar, Adilet uğulunuzdu tanıgandar, kеңири үй бүлөсү менен да тааныштырчы. Bunun жасагандагы көптөгөн буюмдары бар эди. Ошолорду да чыгарчы дегенден сиздер үйүңүздөргө келдик да. Сиз өзүңүздү тааныштырып. Алейкум ассалам. Куш келипсиздер. Мен атым Тилек. Ошо Алга айылынын тургуну боломун. Адилет менин чоң уулум. Ошол өзү жаштыгынан ушундай бирдекелер жасаганга кызыгат. Кызыгып мындай велосипед ушундай нерселерди арабалары жасайт. Азыр эми мынаны жасайм деп ушуну жасап атат. Азыр ушуну жасап аткан учура. Бүткөнү калды. Бул Адилеттин өзгөчөлүгүн качан байкадыңыз? Бул өзү жаштыгынан эле мындай азмаз мындай шыгы бар. Мындай мектепке бирдекелер жасайм дейт. Үйдөн мындай арабаларды жасайм деп ошондолор жасап эме кылат. Анан мына кийинчерээк мына 6-7 класстан баштап велосипедтердин жаныга баягындай кошумча эмелерди жасаймын деп ошолорду кошуп жасайт. Мектепте жакшы окуйт? Мектепте жакшы окуса керек экен. Мектепте жакшы окуйт. Жакшы окуйт. Балаңыздан сыймыктанат. Ооба, сыймыктанабыз. Балаңызды келечекте кантип ойлойсуз? Ким болуп чыгат? Келечекте энди чоңураак нерселерди жасаган
эме болуп чыгар деп ойлойбуз. Чыгар деп ойлойбуз. Biz de ошону тилек кылып калайлы. Рахмат сизге. Чоң Суроолор болсо сизге кайрылабыз. болот. Чоң. Мынакей биз Адилетти багып өстүргөн апасы менен дагы таанышайлык. Эже Саламатсыздарбы, кыргыз элим жана YouTube көрүүчүлөрү? Мен Адилеттин апасы. Адилет биздин чоң уулубуз. Адилеттин таланты бул тубаса талант. Адилет ошо кичинелигиден бир араба жасаганда, ошол арабасыны балдарды отургузуп, ойнотуп, биз дагы палас килем жууганда колдонуп жүрүп кийин фура, КамАЗ, мектептерге көптөгөн ак кеме, ошондой көргөзмө куралдарды мугалимдер көбүнчө жаса бер деп, ошентип отуруп анан кызыгушу күчөп, мен дагы жакшы неме билбейт идем башта кызыгып, энди бала 5 балам бар дагы талантыны жакшы баалабай, оюн катары көргөнсүз. ошондой деп эле жүргөм да. Анан мектеп тарабынан класс жетекчиси чалып, Адилетке грамота менен акчалай сыйлык беребиз деп айтканда, анан ошондон кийин анан ошо пулдарды чогултуп өзү, анан эскилерди эптеп, ушуларды дагы бизден акча албай эле ушуларды кураштырып, эскилерден эле. Мындай бирөөдөн велосипед оңдойт экен да, бирөөлөрдүкүнүчү 100 сомго, 200 сомго оңдоп берет экен дагы. Анан ушуларды алат экен 100дөн, 200дөн, анан оңдоп берген кээ бирлерге сынык велосипедтерди чогултуп, анан ушинтип жасап жүргөн, биз байкабай эле жүргөнбүз, ушинтип жасаптыр да деп элечи. Ошо мен Адилет кызыгып, техникаларды жасап, өзү кураштырып, өзү эптейт. Анан биз дагы каражат жагынан аз-маз эле караштырабыз да. Негизи анан 5 балам болгон үчүн көбүрөөк артыр бере албайбыз дагы. Анан эме дейт да, мен көбүрөөк акчам болсо муну жасаймын, тигине жасаймын дейт да. Анан ошо акчалар көбүрөөк болуп калса, көп нерселер жасайт деген ойдомун да. Көп нерсени айтат да. Демек колдоо болуш керек балаңызга. Көрсөтө албайбыз да көбүнчөчү. Ошо колдоо болсо көп нерсени жасайт деген ойдомун. Келет.